Сен конституцияңда таптак жазылуу да бийликтин ээси эл деп. Конституцияда жазылган жери жок да. Бийликтин ээси аке же бийликтин ээси байке же бийликтин ээси тайке деп жазылган жери жок да. Ал жерде таптак жазылат бийликтин ээси эл деп. Ошондой болгондон кийин бийлик ар бир кылган эткен ишин, сүйлөй турган сөзүн элдин башынан аша чаппай, дарактабай, сөөмөй көзөбөй эл менен акылдашып, президент болобу, өкмөт башчы болобу, ошол эле улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси болобу, жогорку кеңештин спикери болобу, айланайын эл, биз момуну жасайлы деп турабыз деп анан айтып турган оң болот. Эмче элге маалымат берилбеш керек? Эме крокодилдерди башкарып атышабы? Могу өлкөдө жашап аткан адамдарды башкарып, ошолор үчүн башкарып атат дегенде туура да болбой калат. Ошол элдин кызматын кылып атышат да. Бул эки башка түшүнүк. Башкарып десе эле биздикилер башкача калганын түшүнөт. Жок. Бийлик кызмат кылып атат деп айтыш керек.